kaçıp aldım bir yerge. Reklamada çok elem reska çıktım silerge. Emin Elmir'deyiz al Karagam'dın eskeri vurdu konserte. Hırdasam ayı ve mestir bu elge. Kabanın durup canına gelmiş de yağama Kur'an okudum. Hazır bolsumuna ki eskeri burada okudum. Elmirbek Bayke ушундай нурду, анан ушундай бир эле маалда сүрдүү, анан сүйлөгөндө бир өмүрү биз укпаган бир сөздөрдү, бир окуяларды айтып берип, олтурсам биз аябай таң калчу элек да. Анан негедир мен көп жакындайын десем эле, акырындай кача берчү эле да. Анан бир күнү Таласта бир иш чарага барып, анан түндө ошо жатаканада жатып калдык. Анан Байкеден сурадым да, эмне үчүн мен сизге ушунчалык жакындагым келе берет, сиз эмнеге бизден кача бересиз Байке десем, ал мен чынымды айтайын, чынымды айтсам, сен түз жүргөн баласың, ичпейсиң, чекпейсиң, тескери жолго баспайсың, сен кичинекей болсоң дагы сенден биз сүрдөйбүз. Ошон үчүн сенин жаныңда бир аз ыңгайсыз болобуз дагы, анан ошон үчүн ушинтип бир аз сенден качканыбыздын себеби ошол деп. Эми эч ким жок жерде экөөбүз ушинтип сүйлөштү элек. Эми Элмирбек Байкенин көзү тирүү болсо бул нерселерди айтпайт элем. Көз өтүп кеткенден кийин айта берүүгө уруксат да. Демек, кайсыл адамдын кандай экенин мүнөзүнө жараша, анын дараметине жараша бардыгын изилдеп, ошол адам жөнүндө терең ойлонуп, анан ошого жараша ошол адамга мамиле жасачу. Hanımlar kança kakşakan azırkı düğünü çalganda. Yetkender gayra gelgen çok değilse gaydı varmanda. Mına tökme gelse tır boşuk, tövesini götürüp. Hadırladın östürdün endir kança degen baldarda. Aleme zırdayım dep gelsin ırdattın altmıştagı çaldardı. Eskeri boy kaldı bul günü, esim dostana sende gayrandı. Экзаменден Улук Мырзапкулов агай, Анарбек Ибраев агай, Туганбай ата ушулар экзамен алганда. Анан ырдайып жарымына келген эле Туганбай ата ой чыга бер деп койду. Анан эмне болду дейт. Ушунчалык күйгөндө кирип чыккан эмне болду дейт. Ушун чыга бер десем, анда өтүпсүң. 8-март болчу эсимде. Эрте менен таң бир саат 10-дордо күн чайыттай ачык. Чыксам эле узун кашмир пальтосу бар эле. Шуну кийип эле турат күлүп. Эмне сен таппай калат дедиңби? Ушинтип эле таап келем деп. Анан экөөбүз ушунчалык баягы сүйлөшсөк да олтуруп эргип сүйлөшүп, тарыхтан баштап азыркы күнгө чейин айтор тамашалашып, ушул чыгарган оондорунан маселен мен аралашып, мен катышып жүргөн бир аз эле обон болбосо калган оондорунда мен аралашып эле жүрдүм да чыгарганына. Өзүңчө бир куса болгондо чалышып сүйлөшчү элек да. Азыр кимге сүйлөшкүм билбей сырдашар, сыр катар досум сенсиң деп койчу. Бүгүн Шекемдин туулган күнү ушундай сирендер гүлдөп сонун болуп турат деп жазган күндөлүктөр бар экен. Күндөлүгүндө көбүнчө эле сизди жазыптыр деп Нурзат айтып атпайбы? Ошондой эле жан эле кечең эле бар эле ажалга кайла жок экен алдырып ийдик капыстан. Азыр элмишимдин байкасаң үндөрү чыгат батыштан, үндөрү чыгат түндүктөн, үндөрү чыгат чыгыштан. Анткени тирие жаш болсо да өзүнө эстелик куруп кеткени, өчпөгөндө өскөчө эстелик куруп кеткени. Мындай адам аз экен, айтканда сөздүн ырасы. Анткени жаш кезинде эле келгенде бу бала жет абышканы кошкондой, болбосо жет аксакалды кошкондой, сүйлөгөнү да баранду, күлгөнү да баранду, жүргөнү да баранду, адам эле каранду. Муну ошондой баланы эскерип бүгүн алалы. Жет абышканы кошуп койгондой сүйлөгөн. Ана мен ага айтып берчим, элмиштейм да. Элмиш сен вундеркинсиң. Вундеркинд деп коет го, жана эрте жетилген бала. Анан сенден буйруса бир 3 жыл, 4 жылдан кийин атаң чыгат. Айтканымдай эле болду. Жанагы обондору чыгып
жана күттүмү кийин булбулуму кийим чыкты. Жакта жүргөндүр ошол данышмандардын жанында. Кадырыңдың ардактабы калдайган кыргыз эл билет. Анчалык деле кажет жок калкым айтуунун деле белгилеп. Еригиген кезин элмирдим мынан эл журтубуз келди деп. Бештин ошол төрүндүң ой, токтогул тосуп алгандыр калкым торгойум балам келди деп. Жумуш боюнча дагы ушул Айчы коомдук фондуна тагдырымды байлаган кишилердин бири ушул да. Андан кийин ушул Айчы коомдук фондунда устат шакирт, ак ине жакын болуп жүрсөк, кийин баягы турмуштун бир жакшы бактылуу көз үрмемдер экен. Бул киши мен үйлөнгөн кезде өкүл атада болуп калды. Андан кийин ушул көз өткөнгө чейин ата балада болуп да жүргөн учурларыбыз көп болду. Кыскасы, бул кишинин жанындагы өмүр, бул кишинин жанындагы убакыт, бул кишинин жанындагы мезгил бул баягы капкалуу бир казынадай да. Эстесиместе караңыңа эритип барат жамалым, дарманым терең алган жок ай эми. Башында байкедечи эле. Бирок байкеде экөөбүз дос болобуз. 4 жашында, 5 жаш бел курдаштып тамашалап жүрчү. Бир жуманын ичинде сен дегенге көндү. Анан ушул жерде филармонияда абдан көп жакшы күндөр өттү. Кандай мен ыр жазсам дагы сөзсүз түрдө эл биринчи сынчым болду. Элдин ырларына мен биринчи угарман болдум. Анан тагдыр бизди ушул каза болгонуна чейин биримдикте кылды десем болот. Кол талас жеринде сага ок атар киши калган жок. Бүгүн сенде арман жок. Жакын досум мен болуп жалгыз кулду сурасам бербей коер аргам жок. Айлар айынган чора тинимди менин ал чора. Жакын кишим сен болдуң, жак жолдошуңа мен болдум. Мунун оңдалынын кемирчегин оёлуп удалы кылып коялам. Устаттын тирүү кезинде бир да ырын мен батынып ырдай алган жокмун да. Анткени устатымдагы музыкалык интонация, ошо лирический үн, ошо ээрип турган, балкып турган жүрөк башка болчу да. Ошону мен угуп туюп, устатым көз тирүү кезинде бир да ырын жанында ырдачы эмесмин, аябай сүрдөчүмүн да. Анан устатымды айтып калчу, сен түшүнөм, буюрса үйрөн, көңүлүңө жаккан ырларын, анан жан болуп жашап мендесиң деген ырды, ушуну ырдасаң жакшы болот эле деп күлүп жылмайып айтчу да. Устатым эч качан өзүнүн чыгармаларын же болбосо өзүнүн максаттарын таңуулаган киши эмес. Ар бир адамды Кудай жараткан уникальный дүйнө деп, ошол ар бир адамдагы бар мындай жөндөмдөрдү гана ачууга жардам берген ушундай бир улуу көсөм, улуу данышман мугалим болчу да. Балалык кылып жатат деп аны да баарыбыз турчуп кечирип, карасам соңку күндөрү сенин кабагың жүрөт ачылбай калгансыз баштан кечигип. Элмирбексиз 50 күндө өткөрүп келдик. Элмирбексиз 2 жылда болду. Чындап бул чоң жоготуу болду кыргызга, кыргыз өнөрүнө, кыргыз маданиятына десек болот. Антсе дагы ушу Элмирбек устатыбыз түптөп кеткен Төкмө келсе төрө бошот долбоорун кайра шакирттер улантып, бүгүн дагы туулган күнү эскерүү концерт кылып атабыз, Кудай буйрса. Кудай аман койсо, оюбузда бар. Муну дайым салттуу кылып жыл сайын 17 январда туулган күнүн арнап көрүнүп турат. Көз ошондо Манастын биринчи топтору көргөндө эле ушу жабыша калдым. Баягы анын ошол үйдүн эмеси башка да туулган болуп кетчү да. Анан мен үйгө кетпей ошол жерде жашап калгым келди да. Анан
Ana şu kitapka aybay jabışıp kalganımız görüp bapırandap jakşı kişiler jana tayacan. Uşunu elbirime bergile degende bir suyun gözüm aytpa mındayça aytkanda ошол мен көктөн издеген жерден табылды да. Акындардын төкмө акындардын ичинен бир акындарды жыйнап шакирт топтоп мындай айтканда мектеп түзгөн эки акын бар. Алардын эң биринчиси бул биздин туу тутуп келаткан атабыз Токтогул Сатылганов. Андан кийинки эле ушул устатым Элмирбек Иманалиев деп айтсам жаңылышпайм. Ошол устатым ушул мектеп түзүү өзүнүн шакирттерин таптап бир канча жыл өлкөгө кызмат кылып келди. Эми тилекке каршы азыр устатыбыз жок, бирок устатыбыздын салып кеткен жолу бар, чыйыр бар. Ошол чыйыр жол менен жалпы шакирттери устатыбыздын бизге таштап кеткен сөздөрүн, тапшырмаларын, насааттарын, керезин аткаралы деп ушул жыл сайын Кудай берсе 17 январь күнү концерт берсекпи деп салт киргизгенбиз. Мына бул жыл экинчиси болуп атат. Кудай берсе өткөн жылда ушул маалда бергенбиз. Биз кыргыздар ушундай тилүүсүндө эч качан бир жакшы сөз айтпайбыз. Тилүүсүндө кайрадан көзү жок жерден тескерисинче жамандайбыз, кактайбыз. Керек болсо жамандап үстүнө да топурак чачып таштайбыз. Ал эми көз өтүп кетсе кайран деп болушунча мактайбыз. Эмнеге ушундай сөздү баарыбыз көзү бар кестең айтпайбыз. Андан көрө мынаке Элмирбек менен бир жүргөн Амантайга окшогон сырдашы бар диерде. Элмирбек менен бир жүргөн Шекербекке окшогон курдашы бар диерде. Шакирттери да толтурак азыр ырынырдай силерге ушуларды да баалайды.